Ассаламу алейкум, Канат Шоу мен YouTube каналын катталуучулары. Азыркы Кыргыздын ар бир кыргыздын ичинде жашап келе жаткан нерсе жети дубандын ар кандай диалектиси бар. Мисалы Оштуку, Жалалабадтыкы, Баткендики эми бардыгыңыздар эле түшүндүрсөңүздөр керек. Бирок мен бере турган суроону ар бир кыргыз бергиси келет экен, мен да түшүнүп турам. Эмнеге биз кыргызча сүйлөсөк бардыгыбыздын тилибиз окшошпойт? Эмнеге бизде диалект бар? Ошондо кыргызчаны таза жана так сүйлөгөн кайсыл область, кайсыл район экенин бүгүн биз шаар тургундарынан сурап көрөбүз. Кыргыз эли кандай пикирин билдирет? Биз менен бирге болуңуздар. Бул эч кандай ош түштүк бөлүү эмес. Бул чыныгы патриоттук сезим. Биз кыргыз болгондон кыргызча сүйлөйлү. Мен мекендин билбей жүргөм кадырын, сезчемесмин күндүн деле жарыгын. Азыр болсо согуп калды мекен деп, жада калса кан жүргүзөр тамырым. Орусчаны биз да кошуп коюп атабыз. Интервью вот деп, андыктан кыргызча сүйлөйлү. Биз менен бирге болуңуздар. Жакшынакай эле суроо, сиз эч кандай шылдыңдабайбыз. Турганда тышкырбай белем. Нормально же сонун вот. Так, Биздин азыр Кыргызстанда актуалдуу болуп жаткан нерсе, мисалы биз кыргызча сүйлөсөк бардыгыбыздын тилибиз окшошпойт. Мисалы ар кайсы областтын өзүнүн ар кандай диалекти бар. Мисалы Ош башкача сүйлөйт, Таластын өздөрүнүн бир кандайдыр диалект бар да. Анан сиз кандай ойлойсуз? Кыргызчаны кайсыл область, кайсыл район даана так сүйлөй алат? Кыргыз тилин. Кыргыз тилин нарын жергесинин элдери жакшы сүйлөшөт, таза. Нарындыкы, нарындын эли. Значит, более эмеге жакыныраак да, литературный, туура сүйлөшөт. Гөлдүктөр. Сиз өзүңүз кайдан болосуз? Мен өзүм Ош өрөөнүнөн болом. Ош өрөөнүнөн. Ош өрөөнүндө так сүйлөшөбү кыргызчаны? Жок. Бар диалект. Бар, эми биздики отдаленный район болгон үчүн балким бир аз тазараак сүйлөшөр бекен дейм, бирок бизде деле бар эми, конечно. Негизи ошо көл, нарын таза сүйлөшөт. Сиз ошентип ойлойсуз, э? Мен ошентип ойлойм. Мен оюм ошондой. Рахмат эже. Сизге бир суроо болсун. Эгерде ошол суроого так жооп берсеңиз, мен сизге бир футболка берем, балаңызга же жолдошуңузга подарок этесиз. Мурас Шоп KG'ден болот да. Бул суроо Манас атабыздын жубайы. Каныке. Жакшы. Могул жактан тандасаңыз болот, кайсы светинен могул? Кара болот? Болот, как раз, молодежный. Эми жашыраак жигит. Ооба. Болот да. Мурас Шоп KG рахмат деп коебуз. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Бар болуңуз эже, рахмат. Ассаламу алейкум байке. Кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Атыңыз ким? Менин атым Зорбек. Менин атым Канат. Таанышканыма абдан кубанычтамын. Бизде ушул жакта турасызбы? Кыргызстанда. Жумуш иштейм ушунда. Жумуш иштейсиз, э? Бизде мисалы жети область бар, жети областтын ичинде кандайдыр бир тилдери бири-биринин окшошпогон диалект бар. Ал эми ушул диалект Казакстан ичинде дагы барбы? Бар. Мисалы Шымкентте кандай диалект бар? Шымкентте диалект Ошко окшойт диалект. Оштукуна окшойт, э? Оштукуна окшойт. Окшойт. Алматыныкычы? Алматыныкы энди мына осы Бишкекке окшойт диалект. Бишкек окшойт. Орусча аралаштырып сүйлөп, э? Астананыкы? Астана энди ол башкача болуп, бул уже Россияга жакын. Ошондо Казакстанда даана казакча тилди сүйлөгөн кайсыл область? Кызылорда область. Кызылорда, э? Ал жакта адабият менен сүйлөйт. Казакы адабий тил менен сүйлөйт. Эми бир областты так, бир аймакты бөлүп айтыш кыйын да. Бирок бардыгыбыз эми адабий тилде сүйлөсөк, бул өзүбүзгө эле чоң салым да. Мисалы, не кылтасың Канат байке эмес да. Мисалы, бул жерден эч кандай бөлүү жок. Бул жер чындык, бул нерсе орусча айтканда да факт. Бул нерсени биз ачыкка чыгарышыбыз керек. Кыргызчаны кайсыл область даана так сүйлөйт? Экинчи жолу суроо берип жатам. Менимче нарын го дейм. Нарын дагы каяк? Нарын жети дубан негизи бүт эле бирдей эле. Так баары эле так эле сүйлөйт. Болгону ар кайсы жердин бул да баягы тилди байытуу деп коет го. Ошол эле бир салым болуш керек. Бирок так кесе айта албайм. Могул область же Могул область. Нарын деп айттыңыз уже. Сизге чоң рахмат. Нарын областы деп ойлойм. Нарын жумгалдыктар нукура кыргызча сүйлөйт. Сиз каяктан болосуз? Мен өзүм Сусамырдан болом. Анын ичинде Сусамырлыктар дагы таза сүйлөйт. Эми сизге суроом болсун. Ошол биздин Кошой атабыз Кыргызстандын кайсыл жеринен болгон? Ат башы. Ат башынын кайсыл жагынан? Ошо эзимде жок.
Бирок эң негизгисин таптыңыз, ат башын чечтөө деген айылынан болгон. Бирок сизге баары бир футболка беребиз. Мурат Шоп KG рахмат деп коюңуз. Мурат Шоп KG чоң рахмат. Ойногула, уткула, кыргызча сүйлөгүлө. Дана кыргызчаны таксы сүйлөгөн Кыргызстан эле болуш керек менимче, Бишкек. Негизи Бишкектин немесине алып эме кылсак, Нарын областы Нукура сүйлөсө керек айыл. Нарын, Нарында кайсыл жакты ойлойсуз? Нарын, ат башы. Ушу айыл тараптагылар таза кыргызча сүйлөп. Область боюнча мисалы үчүн Көл менен Нарын чүй болуш керек. Анткени ош жакталар өздөрү ар жак Өзбекке жакыныраак, ал жактардыкы өзүнчө сөзү бар. Таластар Казакстанга жакын, аяктын өзүнчө сөздөр келатыр жатыр деген, оштардыкы аняка деген ошол сөздөр жактылар да. А чүйлүктөрдө диалект барбы? Чүйлүктөрдө бар, алардын сөздөр менен мисалы үчүн айырмасы бар. Ошондо чечим чыгарганыңыз Нарын? Нарын, Көл, чүй. Көлдө кыргызча таза сүйлөйбү? Таза деп деле 100% айтпайм, бар арасында. Сизге окшоп орусчаны кошуп кетебиз, Анча-мынча. Саламатсыздарбы? Мага күтүлбөгөн жерден эле болуп калды. Негизи так даана сүйлөгөн бул Көлдүктөр деп ойлойм. Андан кийин Чүй областы деп ойлойм. Чүй, Көл деп ойлойсуз? Чүй, анан Көл, Нарындыктар тоже. Ошо 3 область так адабияттык тилде 100% сүйлөй албаса дагы где-то бир 80% даана сүйлөй алышат. А башка талас ал уже казакташып калган деп ойлойм. Ош тарап болсо алар Өзбекстанга жакын болгондуктан, алар уже ошолор менен аябай карым-катнаштары көп болгондуктан, алардын да тилдери ошол жака көбүрөөк ооп кеткен деп ойлойм да, ошондой деп ойлойм. Сиз өзүңүз кайсыл жактан болосуз? Мен өзүм Ысык Көлдөн болом. Мен билбейт экенмин кайсы. Сиз өзүңүздүн пикириңизди айтып коюңуз. Өзүмдүн пикирим. Билбейм мен кайсы. Сиз каяктан болосуз? Мен өзүм Баткенден болом. Баткенден болом. Сиз ойлойсузбу Баткенде кыргызчаны таза сүйлөшөт деп? Таза сүйлөшөт. Баткенде өзбек, тажик, кыргыз башка улут жок, бирок шаардын ичинде. Шаардын ичинде башка улут жок. Билбейт экенмин, баары эле таза сүйлөшөт. Эми телефонду өчүрүлө турбайсыз байке. Атайын сизге келип аткандай. Бирөөгө талаш керек. Жөн эле бул пикириңизди калтырып коюңуз. Ар бир кыргыз өзүнүн пикирин калтырып коюш керек. Сиз кандай деп ойлойсуз? Кайсыл область, кайсыл район? Кыргызчаны адабият менен сүйлөгөн. Нарын деп айтат, анан өзүм. Сиз каяктан болосуз? Талас. Таластан. Таласта таза сүйлөбөйбү? Таласта таза сүйлөйт, анан Нарын деп айтышат го, анан мен деле билбейт экенмин. Рахмат байке, бар болуңуз. Не настроениеңиз? Жок настроение. Нормально байке? Нормально. Жуушуп кеттиңиз промен. Ким ал байке Алия деген? Все, байке. Турмушта баары болот байке. Главный сүйүүгө ишенбеңиз. Нарынго деп коем. Дагы? Токтогул жак болуш керек да. Токтогул, Дагы? Дагы аяк жак. Ошолор эле го дейм бөлүп. Менимче так сүйлөгөн Нарын болуш керек. Нарын областы. Сиз каяктан болосуз? Нарында. Башка жакты да ойлонуп көрбөйлүбү? Башка жакта билбейм, основном көбүнчө баарында эле бар го, диалект бар. Таласта, Орто. Таласта кандай диалект бар? Жакшы сүйлөгөн ошо Нарын болуш керек. Нарын, Сиз каяктан болосуз? Көлдөн. Көлдүктөр сүйлөйбү таза? Сүйлөйт деп ойлойм, ооба. Сиз эмне болуп калгансыз, чачыңыз? Мен тартпай болот. Таза сүйлөгөн область жок. Чын да. Таза болбогондо бир-эки орусча сөз кошобуз азыр. Анан тиги өзбектер менен кошуна болгондор өзбектерди туура ашып шылыңдандышып, алар өзбекче үйрөнүп калышкан. Көнүп кетишкен. Сиз каяктан болосуз? Мен өзүм Таластан болом. Таласта сиз мындай адабиятты кошуп сүйлөйсүзбү Таласта? Кошуп сүйлөгөндөр аз да. Кошуп сүйлөгөндөр аз, Аз, аз. Сиздин ушул 7 дубан арасынан бир дубан бардыр, ушул дубан кичине кыргызчага, адабиятка жакыныраак сүйлөйт деген. Андай ой жок, адабиятка жакын деген ой жок азыр. Чын, азыр адабият дегенде эч ким окуп кое калган. Сизге бир суроо болсун. Эгерде жакшы жооп берсеңиз, футболка беребиз. Ошо атайын кыргыздын оюсу түшүрүлгөн Мурат Шоп KG'ден. Суроо: Манас атабыздын жанында жүргөн Алмамбет каяктан болгон?
Алмабет бул Кытай деп айтып жүрөбүз го, Кытайдан келгенде эле барыбыз дегеле билебиз аны. Ошону сиз билет турбайсыз, башкалар билбей атпайбы? Анда сизге бул футболка Мурат Шоп KG'ден белек болсун. Мен да билбейм го. Мен Корея эмес да. Мен кыргыз эмес да. Кыргыз эмессизби? Мен Корея. Бирок түшүндүңүз мен суроомду, Бир аз. Бир аз түшүндүңүз. Кыргызча үйрөнүп атасыз. Канчадан бери жашайсыз бул жакта? 2 жыл. 2 жылдан бери. Кыргызстан эмнеси менен жагат сизге? Кандай? Кыргызстан эмнеси менен жагат? Адамдары жакшы го. Адамдары? Эмне өзгөчөлүгү бар адамдардын? Минусы жакшы да мен. Ошондой. Атыңыз ким? Мен Адилет. Адилет? Это новое имя? Жаңы атпы Адилет? Мен келип анан алдым. Корейча атыңыз? Мен таким айта албайм. Айта албайсызбы, Но сиздин атыңыз Адилет. Кыргыздын жигити Адилет. Адилетке, байкеге бизге Кыргызстандын атынан сизге ушундай футболка подарок этели. Бул футболка сизге. Кореялык тууганыбыз кыргызча сүйлөгөн үчүн Мурат Шоп KG'ден. Рахмат. Бар болуңуз. Кыргызчаны таза так сүйлөгөн кайсыл область, кайсыл район? Кайсыл область? Уялбай эле айта бериңиз, тартынбай эле, эч качан тартынбагыз. Сиз каяктан болосуз? Чүй. Чүйдөн болосуз. Кыргызча сүйлөйсүзбү? Бир аз, Кыргызча үйрөнгөнгө аракет кыласызбы? Учишься разговаривать. Сиз түшүнөсүзбү кыргызча? Сиз кыргызсыз да? Метис. Метис да? Давайте ортоңорго отуруп алайын өкүңөрдүн. Атыңыз ким? Тимур. Тимур. Канчанчы класс? 9-чу. 9-чу класссыз, Кыргызчаны дана так сүйлөй аласыз? Жок, кичине сүйлөп атам. Метис болгондо папа? Атам орус, апам кыргыз. Атаңыз орус, апаңыз кыргыз. Үйдө кыргызча көп сүйлөнөбү же орусчабы? Орусча. Орусча. Апаңыз билет кыргызчаны? Апаңыз каяктан болот өзү? Ат башы, Нарын. Бардыңыз беле ат башы Нарынга? Ал жактагылардын кыргызча сүйлөгөнү жакты беле сизге? Сиз азыр мен суроомо түшүнүп атасызбы? Кыргызстанда кайсыл область, кайсыл район кыргызчаны дана так сүйлөйт? Түшүндүңүз да? Сиз кайсыл район, кайсыл область так сүйлөй алат деп ойлойсуз? Ат башы? Ат башы. Молодец. Даже молодец, красавчик да, биз орусча аралаштырып кошуп атабыз, Ийгилиге жигиттер, давай. Кыргызча үйрөнүшүн күтөм, Мына биз бисмилда деп Мурат Шоп KG'ге келдик. Мына ушундай сонун кыргыздын этнолору түшүрүлгөн, оюлар түшүрүлгөн футболкаларды бүгүн биз ушуларды бекер таратабыз. Эгерде суроолорго ким дана так жооп берсе, Мурат Шоп KG'ге келип туруңуздар. По-моему, Чүй жак. Чүй областьтан. Чүй областьта таза сүйлөйт, Кыргызча. Ошол эле убакта Нарын, Ысык көл. Сиз каяктан болосуз? Нарын. Нарындан болосуз. Нарындын каягынан? Ат башы. Ат башы. Сиздер тарапта кыргызчаны таза сүйлөйт деп айта аласызбы? Айта алам. Нарынго дейм. Нарын, Сиз каяктан болосуз? Чүй. Чүй кеминден болосуз, Чүйчү? Жок, мен оюмча чүйлүктөр кыргызча анча жакшы сүйлөбөйт. Өзүм дагы анча. Сиз кайсыл жакты ойлойсуз? Мен деле Нарын деп ойлойм. Сиз каяктан болосуз? Мен өзүм Оштон болом. Оштон болосуз. Ошто төрөлүп өскөнсүз? Жок, мен Бишкекте төрөлүп өскөм. Бирок өзүм Оштонмун. Ошто сүйлөйбү таза кыргызча? Жок, алар бизде аралаш. Узбекче менен, наверное. Ош областынын Алай району деле так сүйлөшөт. Ош тиле мисалы үчүн эме деп айтышат го, диалектиси кичине өзбектерге жакын депчи. Эми негизи нак туура сүйлөгөн диалектиси боюнча Нарын областы деп ойлойм. Нарын, Сиз каяктан болосуз? Мен өзүм Оштон болом. Ошто эсептебейсиз? Ошто мисалы үчүн айыл жактары так туура сүйлөйт, бирок именно шаар жактагылардын диалектиси өзгөрүп кеткен да. Ал диалект кайсыл жакка өзгөрүп кеткен? Кайсыл тилге? Мисалы үчүн Ош областыныкы болсо өзбектер менен аралашкандан өзбектин диалектиси менен жакын, Баткен областынын тажиктердикине жакын болот. Таластык болсо мисалы үчүн казактар элинин тили жакын болуп калган да. Кыргызчаны дана сүйлөгөн кайсы область, кайсы район
так айта албайм го дейм. Себеби азыр сен өзүң айтып кеткен Таштек деген мен калп айтпасам нарынды айтат болуш керек, нарынды мен мисалы көбүнчө сүйлөйбүз да биз. Нарын эң таза сүйлөгөндө, бирок Таштек деген нарынды айтат. Дагара деп калп айтпасам, жаңылышпасам таласты айтат болуш керек. Ош тарапты айтпайбы? Ошо дагара деп. Жок, балким дагара менен тагара может. Таза сүйлөгөн мен элем, андай так бир област эле жок болуш керек. Ар бир областтын өзүнүн диалектисинде бар. Диалект толук диалект болбосо дагы бир-эки сөзү бар да. Бир-эки сөзү бар. Анан кийин бирок ошол сөздөр менен чогулуп кыргыз тили байыраак, тил байып болот да. Жалпы Канат Шабданбековдун каналынын катталуучулары, кутман күнүңүздөр менен амансыздарбы? Жакшы суроону кабыргасынан коюп турсуң, Канат. Бирок азыркы тапта өтө актуалдуу болуп аткан маселе дегенге кошулбайм. Анткени мамлекеттик тил статусу алганына 1989 жылдан бери карай былтыр 30 жыл болду. Бул 30 жылдан бери абдан актуалдуу маселе. Бүгүнкү күндүн эле маселеси эмес, бул 30 жылдын актуалдуу маселеси. Сөзүңдү айтып кетип атасың, 7 дуан эл бар бири ар башкача сүйлөйт деп. Сен бир дуан эл деген жоксуң. 7 дуан эл деп атасың. Демек 7 башка. Бир атанын деле 7 баласы бар болсо, 7 баласынын өзүнүн 7 башка мүнөзү бар болот. Ошол сыяктуу 7 дуан элдин жайгашкан, отурукташкан географиясына карата, ал жердеги аралашкан социалдык коомуна карата, ошол колдонуп аткан тил деген өз ара бир таасирдешүүгө өтө ийкемдүү бир каражат болуп саналат. Ошонун айынан өзгөрүп кетүүгө дуушар болгон учурлар бар. Буну баягы кыргыз тилин сүйгөн, кыргыз тилине күйгөн учурдун атуулу катары мен эле эмес, кезегинде кыргыз тилин иликтеп чыккан Ишеналы Арабаев сыяктуу, Касым Тыныстанов сыяктуу залкарлар дагы айтып кеткен. Бул бир көз карашка мыйзам ченемдүү көрүнүш. Аны биз баягы четке кагып, бирөөнү сен Дагыраны Таштек деп атасың, же болбосо Токтогулга барып, эмне себептен силер Таштек дебей Чылапчын дейсиңер деп аны бир куугунтукка алганга, же болбосо ага бир жаза бергенге биздин укугубуз жок. Жана да баса белгилеп кеткендей, ошол жашаган чөлкөмүнө, аралашкан коомуна жараша, мисалы үчүн тил өнүгүүгө, тил аралашууга, ассимиляцияга дуушар болот. Ошонун жетегинде биз баягы кыргыз тили дегенибиз менен анын ичинен ошол говорлорду кошуп, диалектологияны кошуп, чөлкөмдүн тилин кошуп, биз ошондой аралаштырып сүйлөп калуудабыз. Чындыгында Манастын тили кандай болгон, кыргыздын байыркы тили кандай болгон деген бир ойго, ошол ойдун жетегинде ой жүргүзөм десеңиздер, анда сөзсүз түрдө кыргыздын көркөм адабий китебин окушубуз керек. Азыр Каныбекти окусак, Каныбекти түшүнбөгөн, Сыңган кылычты окусак, Сыңган кылычты түшүнбөгөн жаштарыбыз көп. Мисалы, анын ичинен бир топ сөздөрдү чыгарып калышыбыз мүмкүн да. Нарын, чүй деген көп колдонулду деп атпайсызбы азыр, мисалы, көп колдонулду деп. Эми мен да кошулам, мисалы үчүн нарын таза сүйлөйт. Бирок бир эле жерди бөлүп айтып койгондон мисалы үчүн алысмын. Мен да алысмын. Себеп дегенде, мисалы үчүн мен ушул жер кыдырып келгенде, мисалы үчүн Алай элине да барып, алайлыктардын ушундай бир сонун сүйлөшкөндөрүн, таза кыргызча сүйлөшкөндөрүн көрүп, айрым унутуп калган сөздөрүмдү ошол жерден угуп келгем. Көлгө барсам, мисалы үчүн айрым сөздөрүнө таң калып, ал сөздөрдү китептен окуп калганда, көл эли дагы ушул нерсени колдонуп айтышат турбайбы? Көлдөн келген окшойт кыязы деген бир ойго кабылып калган учурларым бар. Баягы чүйдө бардыгыбыз таза сүйлөйбүз дегенибиз менен чүйдө деле мисалы үчүн орусчанын кандайдыр бир таасири бар. Себеп дегенде баягы Борборго жакын облус болгондуктан, Борбордун көпчүлүгү орусча сүйлөгөндүктөн сүйлөп келатып, кээ бир сөздөрдү, мисалы тазик деген сөздү, мисалы азыр эле сиз айтып кеттиңиз. Бул орустун сөзү. Бирок биз аны кыргыз сыяктуу эле, кыргыздын сөзү сыяктуу эле тазикти алып келчи деп айтабыз. Анткени дегениңиз менен кыргыздын эң түштүк чеги болгон Лейлек жергесине барып калсаңыз, алардын сүйлөшкөн сөздөрүн айрымын түшүнбөй калышыңыз мүмкүн. Себеп дегенде ал жерде отурукташкан эл тажик эл болгондуктан алардын дагы сөзүнөн биздин сөзгө, биздин диалектикага кирип кеткен сөздөр бар мисалы. Аны баягы түп тамыры менен кесип колдонбой койгон дагы болбой калат экен. Ошол жерге жашап аткандан кийин ошол жерге баягы ийкемдүү болууга аргасызбыз.
Хусейин Карасаев атабыз айтып кеткен кезегинде. Диалектологиядан коркпогула. Болгону аны туура колдонгула. Туура колдонсок, ал биздин эне тилибизди байытат деп. Туура жеткиргиле, туура түшүндүргүлө депчи. Бизде бүгүнкү күндө ушундай бир көз караш пайда болуп калды өзгөчө жаштар арасында. Бул да болсо билимсиздик, окубагандыктын негизи. Бирөө хам деген сөз бар, мисалы үчүн арабчадан, перси тилдерден келет да, мисалы хам. Сен хам, мен хам. Сен дагы, мен дагы деген. Бул мисалы үчүн боордош түрк тилдүү элдердин бардыгында башкыртча да бар, уйгурча да бар, татарча да бар, түркмөнчө да бар, азербайжанда да бар, түркчөдө да бар, бардыгы тең. Бирисинде хем болуп кетет, бирисинде а тамгасы менен айтылат, бирисинде а тамгасы менен айтылат. Ал бизди көздөй, өзбекчеде да бар, мисалы, бизди көздөй жөнөгөндө, мисалы үчүн сениям, мениям болуп калган. Аны мисалы үчүн не себептен биз дароо эле ошол Ош жергези Өзбекстан менен чек-аралаш болуп жашагандыктан өзбектердин сөзүн алып алгансыңар деп. Аларды айтабыз, алар дагы ошол нерсени баягы толук түбү менен иликтеп отурбай, дароо чычалаганга өтүшөт. Оштуктар деп койсо ошону мындай өздөрүнө бир акарат айтып аткан сыяктуу кабыл алышат. Бирок ал нерсе мисалы үчүн эгерде адабиятты тектеш түрк тилин түбү менен казып карап отура турган болсок, ал баягы болуп эле келген алардын адабиятында, алардын тексттеринде колдонулуп бизге өтүп эле келген сөз да, мисалы үчүн буга эч качан биз терикпешибиз керек, чыйрыкпашыбыз керек, чычалабашыбыз керек. Эми диалектини жок кылуу бул өтө татаал нерсе. Жок кылып салыш үчүн анда биз же бир мыйзам коюш керек. Жалпы баягы республикалык деңгээлде. Ал болсо кыйноо болуп калат. Демократиялык өлкөдө жашап аткандан кийин сен момундай говор менен сүйлөсөң анда мисалы жоопко тартыласың дей турган болсо, ал адам ошол өлкөдө жашагандан кысынат мисалы. Биз тоо жакка барып келдик деген сөздү жазганда бүгүнкү күндө ошол жакканын бир кысын түшүрүп жазгандар абдан көп. Тоо жакка барып келдик деп. Ушундай катаны кетирип аткан жаштар анан кыргыз тилин кантип сактайт? Кыргыз тилин кантип өнүктүрөт? Биринчи кезекте биз өзүбүздүн сыйыбыз болуш керек кыргыз тилине, урматташыбыз керек. Мамлекеттик деңгээлде кыргыз тилин өнүктүрүүгө программа болуш керек. Баягы иштелип жатат программалар, коюлуп жатат ортого, бирок баягы өсүп, аны өркүндөтүп алып кеткен эч ким жок болуп калат көпчүлүк учурда. Ошол нерселерге көңүл бөлүп, өзүбүз сыйлап тилибизди, кадырлап, барктап, мисалы кыргыз тили сүйлөнүп аткан коомго башка тилдүү бирөө келип калса, дароо ошого урмат катары бардыгыбыз ошол тилде сүйлөп кетебиз мисалы. Ошондой нерселерди чектеп, керек болсо ага дагы баягы маданиятсыз жол менен эмес, жакшы бир кичпейил жол менен аны да өзүбүзгө тартып алганга аракет кылып, аны да үйрөткөнгө. Мисалы мен сыймыктандым кечөө биздин бир мекендешибиз деп айткым да келбейт, чынын айтканда кыргыздын бир жараны, чет өлкөлүк жаранды саба берген экен тоодо. Ал жаран болсо кайра мисалы биз кыргыздын ырдап берип отурат. Пакистандыкпы, ирандыкпы бир жараныбыз мисалы. Аябай уялдым да. Аябай уялдым мисалы үчүнчү. Кандай мындай сыймык бир көз каракка биздин тилди үйрөнүп, биздин ырларды үйрөнүп жаттап ырдап атат. Биз аны рахмат деп койгондун ордуна, мисалы же уялып калгандын ордуна биз аны сабап атабыз да. Ушундай нерселерден алыс болушубуз керек жаштар. Чоң рахмат андагы. Сизге бар болуңуз, ийгилик ишиңизге. Жакшылыктардан жолугуп жүрөлү. Аманчылык болсун. Сыртта жүрүп жаткан апаттан элибиз кутулуп кеткен күнү жакын арада болсун.